Кызганычтан аял каза болду. Садыр Жапаров Бакиев жөнүндө айтты. Камчыбек Ташиев министрге эскертүү берди. Арбаңыз эфирде Политклиника медиасынын бул жумада программасы. Бул программада сиздерди аптанын ичинде болгон маанилүү жаңылыктар менен мен Чолпонбек Сабырбеков тааныштырам. Биздин каналга катталганды унутпаңыз. 26 май күнү Өзгөн районунун Алга айылындагы бүтүрүүчүлөрдүн 20 жылдык кечесинен кийин Айзирек Эралиева мыкаачылык менен өлтүрүлгөн окуя болду. Алдын ала айтылгандай кылмышка кызганыч себеп болгон. Маркумдун апасы Салима Сарыбаева окуя болгон күндү эстеп чоо жайын айтып берди. Аны менен бирге апасы Майреке учурунда кызганычка себеп болбогонун жана кызы мыкаачылык менен өлтүрүлгөнүн айтууда. Анын айтымында атылган ок маркумдун бармактарын жулуп кеткен. Мылтык менен атып, колун ушунда канда ба чачма мылтык мына бармак сармак мыналарын кошуп үзүп кеткен да. Бир эме эки жолу атканбы ушундайдай. Ал келгенден кийин бардыгын көрдүк. Жууп тараганда кыздар киришти. Колдору чачырап кеткенби? Колдору байлап коюп ачпагыла дептир. Бар. Маркум Айзирек Эралиеванын сөөгү 27 май күнү өзү туулуп өскөн Өзгөн районундагы Алга айылында ата-энесинин үйүнөн акыркы сапарга узатылды. Анын артында 5 баласы, 3 уул, 2 кыз калды. Алардын эң кичүүсү 5 жашта. 27 майда Ош облустук милициясы тараткан маалыматка ылайык, адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголуп, шектүү кармалды. 26 майда Өзгөн милициясына Каракулжа районунун тургуну 1987 жылы туулган Айзирек Эралиева алган жараатынан улам ооруканага жетпей каза болгону тууралуу маалымат түшкөн. Бул факт каттоого алынып, Каракулжа райондук ички иштер бөлүмүнө жөнөтүлгөн. Чогултулган материалдардын негизинде кылмыш жаза кодексинин 122 беренеси менен кылмыш иши козголуп, тергөө жүрүп жатат. Кылмышка шектүү катары келиндин күйөөсү 1985 жылы туулган жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Ал эми Ош шаарынын мэри каза болгон келиндин 5 баласын Оштогу мектеп-интернатына жайгаштырууга жардам берерин убадалады. Жеңишбек Токторбаев Өзгөн районунун Кызыл Октябрь айыл аймагындагы Алга айылында 20 жылдык жолугушуудан кийин күйөөсүнүн колунан каза болгон келиндин ата-энесинин үйүнө келип жолугуп, Куран окуп, көңүл айтты. Бул тууралуу медианын маалымат кызматы билдирди. Токторбаев бул каргашалуу окуя жалпы кыргызстандыктарды кайгыга салып, аял затына болгон мындай мамилени айыптап жатышканын билдирди. Жалпы статистиканы алганда Кыргызстанда былтыр 17 миңден ашык үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталган. Бул 2023 жылга салыштырганда 32%га көп. Садыр Жапаров кабар агенттигине берген кыскача маегинде мурдагы президент Курманбек Бакиев келет экен деген коомчулуктагы сөздөргө жооп берди. Коркконго кош көрүнөт деген таама айтылган сөз бар. Шишов менен Бакиевден корккондор ушундай жалган ушактарды тарата беришет. Аларга ишенүүнүн деле кереги жок. Жакында эле Бакиев келет экен деп бир дүрбөп чыгышты эле. Убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн бирөө мага чыгып, эски жараны козгой эле койбойсуңарбы дейт. Эмне жара десем, Бакиев келе жаткан турбайбы дейт. Келсем не оптур, 15 жылдан бери алып келе албай жаттыңар эле го. Келсе жакшы болуптур да. Кайрадан соттук териштирүү өткөрөбүз. Бир жагында силер убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү, экинчи жагында Бакиев олтураттагы соттук териштирүүлөр болот. 15 жыл мурда болгон жашыруун сырлардын баары ачылат эле да десем, ошонун кереги жок эле да дейт. Демек корко турган бир нерселери бар да. Конституциялык сот Курманбек Бакиевдин адвокаты Икрамиден Айткуловдун кайрылуусуна байланыштуу 11 апрелде ага жообун жарыялаган. Кыргызстанды 2005 жылдан 2010 жылга чейин башкарган Курманбек Бакиев 2010 жылдын апрелиндеги элдик толкундоолордон кийин өлкөдөн чыгып кетип, ошондон бери үй бүлөсү менен Беларустун борбору Минскиде баш калкалап келет. Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча анын жеке өзүнө жана жакындарына каршы 10го жакын факты боюнча айып тагылган. Ошол эле интервьюда Садыр Жапаров Шишов жана Капитал банк боюнча комментарий берип, Алексей Шишов мамлекеттик ишканаларга жолобогонун айтты. Ал эми Шишов боюнча көптөн бери эле ар кандай ушактарды таратып келе жатышат. Шишовду 2-3 жыл мурда мен кабыл алгам. Андан көптөгөн маалыматтарды алганбыз. Ал маалыматтардын пайдасы менен Максим Бакиевдин жана анын досторуна тиешелүү ири компанияны мамлекетке кайтардык. Юстиция министрлиги Францияда дагы бир вилласын кайтаруу боюнча иштеп жатат. Президент Садыр Жапаров 28 майда Ата-Бейит улуттук тарыхый мемориалдык комплексинде Кыргызстандын мамлекеттик чек арасын коргоодо курман болгон аскерлерге арналган айкелдин ачылыш аземине катышты. Бул тууралуу мамлекет башчынын сайтында жарыяланды. Маалыматта айтылгандай, мамлекет башчыны УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев жана башка расмий адамдар коштоп жүрдү. Мамлекет башчы өлкөнүн мамлекеттик чек арасын коргоодо курман болгондордун элесине арналып тургузулган мемориалга гүл койду. Мындан кийин чогулгандар Куран окушту.
Соңында Садыр Жапаров баатырлардын туугандары менен баарлашып, алардын эрдиги кыргыз элинин эсинде түбөлүккө калаарын белгиледи. Ошол эле күнү президент Садыр Жапаров Кыргызстандын мамлекеттик чек арасын коргоодо курман болгон күч түзүмдөрүнүн кызматкерлеринин ата-энелерине мамлекеттик сыйлыктарды тапшырды. Аларга ата мекен баатыры артыкчылык даражасы ыйгарылды. Биз ата мекендин эл журттун эркиндиги үчүн кара башын сайып, өмүрүн арнаган ата бабаларыбыздын сөөгү жаткан Ата Бейит улуттук тарыхый мемориалдык комплексине барып, мекенчегин коргоодо курман болгон жоокерлердин жаркын элесине арналган эстеликти ачып, арбактарына Куран окуп келдик. Биз мекен үчүн жан курман деп чек араны коргоодо өлүмгө тике карап, баатырларча каза болгон уулдарыбызга арналган эстеликти тургузууда жоокерлердин, сержанттардын, прапорщиктердин жана офицерлердин ата журтуна болгон чексиз сүйүүсүн, эл жерине бекем берилгендигин, тайманбас мүнөзүн, кайрат күчүн даана сезе алдык. Урматтуу мекендештер, чек араны коргоо ар бир кыргыз жаранынын ыйык парызы, ал эми аны камсыз кылуу мамлекеттин башкы милдеттеринин бири. Чек ара маселеси так жана адилеттүү чечилбеген өлкөдө туруктуу өнүгүү да, коомдук тынычтык да орношу мүмкүн эмес. Дүйнөдөгү көптөгөн мамлекеттер өз чек араларын аныктоо учурунда татаал жана кайчы пикирлерди жараткан оор кырдаалдарга туш болушууда. Айрым учурларда мындай талаш тартыштар кан төгүлүүлөргө чейин жетип, эки тараптын ортосунда чыңалуу жаралып жатат. Тилекке каршы Кыргыз Республикасы да өзүнүн мамлекеттик чек арасын тактоо процессинде бир катар кыйынчылыктарга, сыноолорго жана аймактык инциденттерге дуушар болдук. Ал ортодо чек арабызда болуп өткөн терс окуялардан жабыр тарткан ар бир үй бүлөнүн муктаждыктарын мамлекет тарабынан өз убагында чечип берилди. Материалдык жардам көрсөтүлүп, тиешелүү компенсациялар толук төлөнүп берилди. Жабыркаган турак жайлар кыска мөөнөттө калыбына келтирилип, жаңы үйлөр пайдаланууга берилди. Ал эми үстүбүздөгү жылдын март айында Кыргыз тарыхында маанилүү чечим кабыл алынды десек болот. 30 жылдан бери тынчыбызды алып келген чек ара маселесине акыры чекит коюлду. Бул жетишкендик албетте жалпы элдик жеңиш. Элибиз ынтымагын, сабырдуулугун, көрөгөчтүгүн жана биримдигин көрсөтө алды. Бирок өзгөчө белгилей кетчү нерсе бул ийгиликтин артында эң алды менен ушул залда отурган ата-энелердин эр жүрөк уулдары турушту. Алардын кайратмандыгы, тайманбастыгы жана мекен үчүн жан аябаган эрдигинин аркасынан ата мекенибиздин бүтүндүгү, көз карандысыздыгы сакталып калды. Бирок аттың дейбиз, бул бейпилдиктин, бул тынчтыктын наркы бир катар эр азаматтарыбыздын өмүрү менен өлчөндү. Элинин эркиндиги, жеринин бүтүндүгү үчүн өмүрүн арноо бул көчмөн ата бабаларыбыздын каны менен өтөт окшобойбу? Алар берген антына бекем туруп, баатыр манастын урпактары экенин далилдеп беришти. Эми бул баатыр уулдарыбыздын жаркын элеси бүткүл кыргыз элинин жүрөгүндө түбөлүк жашайт. Кыргыздын мекен үчүн жанын берген баатыр уулдарынын ысымдары туулуп өскөн айылдарынын көчөлөрүнө, алар чоңойгон бала бакчаларга, окуган мектептерге коюлуп, жаңы төрөлгөн ымыркайларга дагы ыйгарылып келет. Урматтуу аталар, мээримдүү энелер, Ата Бейитте тургузулган эстеликке мекен үчүн тарбиялап өстүргөн баатыр уулдарыңыздардын аттары алтын тамгалар менен түбөлүккө жазылды. Бул эстелик кыргыз элинин кийинки муундарына мекенчилдиктин, эрдиктин, каармандыктын түбөлүктүү символу болуп калат деп ишенебиз. Чептен эрдин күчү бектеп, ата мекенибиздин бир укум жер үчүн жанын берген ата мекен баатырларына башыбызды ийип таазим кылабыз. Сүйүктүү Кыргызстаныбыздын чек арасын коргоодо өлүмгө тике карап, баатырларча курман болгон жоокерлерге Кыргыз Республикасынын ата мекен баатыры артыкчылык даражасын ыйгардык. Аскердик жана кызматтык милдетин аткаруудагы көрсөткөн каармандыгы жана эрдиги, ошондой эле Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүн жана аймактык бүтүндүгүн коргогондугу үчүн ата мекен баатыры өзгөчө белгисин тапшыруу менен ата мекен баатыры Кыргыз Республикасынын артыкчылык даражасы ыйгарылды. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев транспорт жана коммуникациялар министри Абсаттар Сыргабаевка эскертүү берди. Мындай билдирүүнү Камчыбек Ташиев 30 майда Ысык көлгө болгон иш сапарын алкаганда билдирди. Жол транспорт министрликтери ушул маселеге көңүл бургула. Мына жол транспорт министрлиги боюнча айтып коеюн. Бул жерде министр турат, Мына министр турасыз. Угуп коюңуз. Сизге тапшырма берилген.
1-июнга чейин бүт жолду бүтүш боюнча. Мына мен азыр көрүп жатам, жолдун основной полотносу бүтүптүр, бирок чекелериндеги инфраструктура бүтпөптүр. Так? Бордюрлар коюлган эмес, остановкалар курулган эмес, жанагы лотоктор коюлган эмес, тротуарлар бүткөн эмес. Эмне кылыш керек? Кандай чечим кабыл алыш керек? Значит, сиздин алдыңызга коюлгон тапшырма мына бүгүн 30 май 2 күн калды. 1-июнга чейин. Аткарылган эмес. Ошондуктан мен сизге дагы жаңы тапшырма коюп кетемин. Мындай орусча айтканда последний раз деп коет, кыргызча айтканда акыркы жолу эскертүүнүн негизинде. 1-июлга чейин бардык коюлган тапшырмалар аткарылыш керек. Уктуңузбу? Бардык тапшырмалар. 1-июлда туристтер келген маалда моундай бардак болбош керек. Тротуарлардын баары бүтүш керек. Остановкалардын баары бүтүш керек. Лотоктор коюлуш керек. Бардык жерге керектүү белгилер, жол белгилери коюлуш керек. Жана жакшынакай ол туристтер өздөрүнүн дем алып кете турган убактысын дем алып кетиш керек. Ал эми биз болсо как раз ушу туристтер келген маалда тарактатып, чаңытып, ары түртүп, бери түртүп иштеп калабыз. Ошондой болбос, уктуңузбу? 1-июлга бардык жумуштар бүтсүн. Ошондо мен 30-июнда келип дагы карайм. Эгерде бүтпөсө, анда президентибиздин алдына мен өзүм сунушумду беремин сиз боюнча. Ошондой эле Камчыбек Ташиев буга чейин Ысык көлдө туризм тармагын уюшкан кылмыштуу топтор көзөмөлдөп келгенин, эми алар болбой турганын айтты. Эгер кылмыштуу топторго аралашып кеткен укук коргоо органдарынын кызматкерлери колго түшсө, катуу жазаланаарын эскертти. Мына Ысык көл жергесинде турабыз, өзүңүздөр жакшы билесиздер, урматтуу укук коргоо органынын кызматкерлери, урматтуу жергиликтүү бийликтин органынын жетекчилери жана урматтуу жергиликтүү калк. Ысык көл жергесинде көптөгөн жылдардан бери, ондогон жылдардан бери ушул жерде туристтерди, туристтик сезонду, такыр эле ушу туристтик маселенин бардыгын кимдер контролдоп турду эле? Кана ошол контролдоп турган бандиттер, уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү, уюштуу кылмышкан топтор, бандиттер, положенецтер, смотрящийлер, вор закондор каякта азыр? Андайлар мындан ары болбойт. Мына ошондо дагы айтышкан, булар менен күрөшүш кыйын, буларды жеңиш кыйын деп. Буларды жеңдик, мындан ары да жеңебиз. Биздин Кыргызстаныбызда, биздин мамлекетибизде эч кандай уюшкан кылмыштуу топ деген болбош керек. Эси кайсыл бир жерде, кайсыл бир ошол уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү, бандиттер баш көтөрө турган болсо, мыйзамдын катаал шарттарында жазага тартышыбыз керек. Эч кандай эо деген болбойт. Аларга аралашып кеткен укук коргоо органдарынын, улуттук коопсуздук комитетинин кайсыл бир кызматкерлери болсо, кошо жоопко тартабыз. Мындан ары элибиз эң эркин, өзүнүн каалаган максатында мыйзамды бузбай, эң эркин жашоого мүмкүнчүлүк түзүлдү. Ошондой эле Ташиев милиция кызматкерлери туристтик сезонго даяр экенин билдирип, туристтердин санын көбөйүшүнө даяр болуш керек экенин эскертти. Клоп басылмасынын оператору Александр Александров жана мурдагы кызматкери Жоомарт Дуулатов жапырт башаламандык уюштурууга катышуу беренеси боюнча шектелип жаткандыгы маалым болду. Александров менен Дуулатов УКМК кызматкерлери тарабынан 28 майда кармалган. Алардын үйүндө тинтүү жүрүп, техникасы өздөрү менен УКМКнын шаардык бөлүмүнө алынып келген. Александр Александров жана Жоомарт Дуулатов 48 саатка камалган. 29 майда клубдун дагы эки кызматкери Абдил Торабаев менен Сымбат Баймурзаева кармалган. Сурактан кийин Абдил Торабаев бошотулган. Ал эми Сымбат Баймурзаеваны клубдун кеңсесине адвокаты жок алып барып, техника жана бухгалтердик документтерди УКМК кызматкерлери алып кетишкен. Клубдун негиздөөчүлөрдүн бири Ринат Тухватшин Абдил Торабаев журналисттик кызматка тиешеси жок экенин, текстта жазбаганын, видео тасмада тартпаганын билдирди. Клуб басылмасынан кармалгандардын арасынан Айда Эркебаева жана Зиягүл Болот кызы, мурдагы кызматкер Зара Сыдыгалиева бошотулду. Ошондой эле аталган басылманын журналисттери жана мурдагы кызматкерлери менен кошо кармалган эки кыз да бошотулганы маалымдалды. 27 майда Бишкектин 1-май райондук сотунда Жоомарт Карабаевка козголгон кылмыш иши боюнча өкүм чыкты. Сот аны тагылган айыптар боюнча күнөөлүү деп таап, 3 жылдык пробациялык жаза мөөнөтүн чегерди.
Пробациялык жаза алгандар эркиндигинен ажыратылбайт. Алар Юстиция министрлигинин пробация департаментинин көзөмөлүндө болот. 1 айда 1 жолу барып каттоодон өтүп турууга милдеттендирилет. Ал Кыргызстандын аймагынан сыртка чыга албайт. Ошондой эле ага 50 000 сом айып пул салынды. Прокуратура аны 7 жылга эркинен ажыратууну суранган. Бирок ишти караган судья Нурдин Ибраимов Карабаев 2 берене боюнча тең күнөөлүү деп табылганын айтып, 5 жылдык жаза мөөнөтү берилерин билдирди. Бирок анын мурда соттолбогонун эске алуу менен 3 жылдык пробация чегерди. Ал соттун чечиминен кийин актоо өкүмүн күткөнүн айткан. Актоо чечимин күткөм негизинен. Бирок актаган жок, тилекке каршы 3 жыл пробациядан 500 көрсөткүчтө штраф менен 2 беренеде тең күнөөлүү деп табылды. Албетте муну биз мыйзамсыз деп эсептейбиз жана муну кийинки инстанциядагы сотторго даттанууга беребиз. Ошо апам азыр билдирлекмин. Азыр билдирип айтам. Жаңы эле кол коюп бердим. Келип пробациялык көзөмөлгө алынары тууралуу. Жомарт Карабаев 2024 жылы 3-июлда УКМКга суракка чакырылгандан кийин камакка алынган. Ага кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар жана бийликти күч менен басып алууга ачык чакырык деген беренелер менен айып коюлган. 4 айдан кийин 31 октябрда 1 май райондук соту Карабаевди эч жакка чыкпоо тууралуу тилкат менен бошоткон. Буга анын апасы сыркоолоп ооруканада жатканы, каралаша турган киши керектиги тууралуу жүйөө негиз болгон. Биз сиздерди апта ичинде болгон маанилүү жаңылыктар менен тааныштырдык. Биздин каналга катталганды унутпаңыздар. Эми Поликлиника медиасынын ишмердүүлүгүн 2 жол менен колдосоңуз болот. Биринчиси Patreonго жазылуу. Ай сайын аз болсо да туруктуу сумма келип турса, биз жаңы темаларды издеп ишти уланта беребиз. Ал үчүн жогорудагы QR код аркылуу өтүп, сизге ыңгайлуу болгон тарифти тандап алсаңыз болот. Patreon'дун шилтемеси видеонун астында да болот. Экинчиси, астыңкы QR кодду сизге ыңгайлуу болгон мобилдик капчык аркылуу сканерлеп, поликлиникага каалаган сумманы которсоңуз болот. Эмки жумада амандашкыча сак саламат туруңуздар.